Токтогул шаарчасынын четиндеги бул аймак илгери какырап суу чыкпаган боз топурак кайрак жер болчу экен. Кызыгы суу жок болсо деле чөп өсүп, бак бийиктеп, табигый токой пайда болуптур. Кийин тогуз жерден булак бүркүп, токой боюнча суу тарай баштайт. Жашылбактын көркү кийин адамдар отурукташкандан кийин да бузулган эмес. Бул аймакты азыр жөн гана Каракаш деп коюшат. Ал эми биз сапар алчу жак Каракаш мазары. Каракаш ата мазарына мына ушундай ойдунга түшүү керек. Бак дарактар өскөн мазарларда адатта алардын бутактарына чүпөрөк байлап жүрүшкөнүн байкап жүрөбүз. Бирок Каракаш ата мазарында мындай эреже жок. Бул жерге келген бүбү бакчылардын айтымында эгер чүпөрөктү байласа анда периштелер муунуп калат. Каракаш ата мазарынын башкалардан өзгөчөлүгү да ушунда. Каракаш элге кызмат кылып жүрүп өтүп кеткен адам болгон экен. Эл үчүн кылган кызматы минтип кылымдарга даңкталып отуруп, бизге ыйык жер жана мазар ысым менен жетти. Ага ининин балдары адами менен ыктыяр булакка ойногону күндө келишет. Суу ичишет, бакка чыгышат, кубалашат. Алган эмес Каракаштык окуучу өспүрүмдөр туулган күндөрүндө чогулуп келип, булактын жанында өткөрүшөт. Кандай Бекте 4 булак бар. Дамы каймактай жердин түбүнөн чыгат суу. Дарыгызы да бар. Пайдалуу. Негизинен мында дээрлик 7 булак бар. Зыяратчылар сыйынганы келишет. Бирок каалаган убакта эле келе берсе болбойт. Эмнегедир 3-чү, 4-чү жана 5-чи гана күндөрү сыйыныш керек. Бул эрежени ким чыгарганы да белгисиз. Каракаш булактарынын дайымкы меймандары оорулуулар, төрөбөгөн аялдар жана бүбү бакчылар. Мурда булактын тегерек четин каралап, тазалап турган шайыгы болгон экен. Азыр жок. Толугу менен мына бул жаш балдардын карамагында. Балдардын карамагында дагы бир кызык нерсе бар. Ал булактан 200 метрдей алыстыкта жаткан көлөмү 3-4 чарчы метрдей сыйгалак таш. Бул жерди келген конокторго сыймык менен айтып жана көргөзүп беришет. Балдар муну ата-энелеринен уккандай Манастын колу деп коюшат. Манастын алаканында сыйгалак дебишет, Баатырдын алаканында күнгө какталышат. Айкөлдүн алаканында сүйлөшүп отурушат. Айтымдарында Манас аябай чоң киши болгондуктан колу да ушундай килейген болот да. Манастын колу мындай. Бул бармагы. Бул аты жок. Бул ортончосу. Бул сөмөйү, бул чыпалак. Манастын колунун түйүндө зыяратчылар өз жөрөлгөлөрүн жасап кетишет. Атап айтканда шам жагып, Куран түшүрүп, бата кылып. Каракаштагы кызыктар ушуну менен эле бүттү деп ойлобоңуздар. Токойдун дал ортосундагы дөбөдө чоң короолуу үй жайгашкан. Бул жөнөкөй үй эмес, калкыбыздын аялуу катмарынын өкүлдөрү. Багар көрөрү жок кары-картаңдар менен оорулардын үйү. Бул жерин катуу чоң мазар деп айтышат бул. Токтогул районунун чоң мазары. Шамшыкалатан кийин ушу Каракаш, Карлар үйү. Ошол жерде мазар бар, булакка сыйынышат. Булакка биз да барып турабыз, бир да ооруларга дари дейт. Мамалиев Айтмурза аганы карылар үйүнүн кызматкерлери акелеп аябай жакшы көрүшөт. Ананчы жардамын берет, чарбасын каралашат. Жашы 60-тан ашса да жаш көрүнөт. Өзү экинчи топтогу майып. Илгери Токтогул районунун май чыгарган заводунда иштеп жүрүп, буту талкалатып алган. Ошо бойдон ушу жерде. Карылар үйү абдан жакшы. Мен муну арыга деп отчум, кичине еттен чын айтайын да. Же белин баспагандык мурун ары бери, жаш өтүп баратканда семирөөк еттен баштадым. Рахмат, жакшы бер. Карылар жана майыптар үйү 20 жылдан бери иштеп келет. Тургундардын саны дайыма 20 кишинин тегереги. Башка интернаттардан айырмасы өкмөткө талабы жок. Анткени булардын проблемасы деле жок. Тамак аш жакшы, условия жакшы. Ошо бир жумада бир которуп турабыз, бир жумада бир жуунтуп турабыз. 4 мал тамак беребиз. Эрте мененкисин сүт менен түшкүсүн, биринчи, экинчи эт менен. Андан кийин полдник беребиз. Полдникте жарма жасап беребиз ысык. Же болбосо чай беребиз булочка менен. Кечкисин жөнөкөй шорпо жасап беребиз ысык тамак. Карылар үйүндөгүлөрдүн айтымында бул аймак илгери жөнөкөй эле жер экен. Кийин уйгурлар келген. Алар жерди иштетип, өздөштүрүп жашылдандыра башташат. Ошентип 12 гектарлык токой пайда болот.
Бирде өзгөчөлүгү ушу көрүп атасың го, жаратылышы аябай кооз. Кышкысын андай эле суук болбойт бу жерде. Жайкысын болсо ысык болбойт. Жашоого жакшы, ыңгайлуу жерде. Каракаш токоюн уйгурлар отургузган деген ойго айрым маалыматтарды кошсо болот. Баарыбызга белгилүү Кытайдын уйгурлар басымдуулук кылган, кыргыздарда жашаган Синцзян автономдуу облусунун аймагынан дал биздикиндегидей аталыштагы Каракаш деген чоң дайра агып өтөт. Ал жакта Каракаштын мааниси кара нефрит деп которулат. Суунун өңү да көк жашыл болуп турат экен. Каракаш дайрасын бойлой нефрит алынчу дешет. Алган эмес улуу Кытай дубалынын дарбазаларынын бири ушул Каракаш дайрасынан алынган нефрит менен кооздолгон. Каракаш дайрасын бойлой бассаң кыргыздар отурукташып кыргыз мазарларды көрсө болот. Аларды орустун атактуу сүрөтчүсү жана археологу Николай Рерих өз эмгектеринде жазып кеткен. 6 октябрь 1925 жыл. Дагы деле Каракаш дайрасын бойлоп бара жатабыз. Баратып кыргыздардын эски көрүстөнүнө туш болдук. Чатыры жарым тоголок болгон мазарлар, мүрзөлөр жапыс, үстүнө жылкынын куйругу тагылган, кичинекей желектер тагылган. Мазардан өткөндөн кийин Каракаш дайрасынан алыстап кеттик. Бул болсо Рерихтин Кара кыргыз деп аталган картинасы 1932 жылы тарткан. Азыр ал АКШнын Нью-Йорк штатындагы Николай Рерихтин музейинде илинип турат. Атактуу сүрөтчү кыргыз жигиттеринин шамдагайлыгына таң калып, боз үйлөргө баа берип өткөн экен. Кытайдагы кыргыздар отурукташкан Каракаш менен Кыргызстандагы Каракаштын ортосунда канчалык жакындык бар экенин аныктоо албетте тарыхчылардын иши. Биздин иш мындай окшоштуктарга көңүл бура жүрө. Балким чындап эле Каракаш ата ошол жактардан ооп келип жүрбөсүн. Токойдун арасында мечит бар экен. Ал алыстан эле агарып көрүнөт. Мечиттин жанындагы кумурскан уюгундагы өзгөчө көрүшүп, зыяратчылар сыйынганы барып турушат экен. Каракаштан чыгып бараткан жолдун боюнда дагы бир мазар бар. Алгач көргөндө жүрөгүң болк этип кетет. Жакын бара албай бир буйдаласың. Таштар көп үйүлүп, анын үстү ак мата менен жабылган. Бул жерди бала мазар деп аташат. Чарчап калган ымыркайдын мүрзөсү болушу ыктымал. Жанында бир түбөрүк. Тегерегинде чоң-чоң таштар менен чуңкурайган бешикчелер тизилген. Ичине майда таштар толтурулган. Бул таштарга баласынан айрылган энелердин муңзары катылса керектир. Эмне болгон күндө да бала мазар ар дайым ак кепинчен турганы турган. Ош шаарынан 50 чакырым алыстыктагы айыл. Дал ортосунда жолдун кесилишиндеги бир түп өрүктүн түбүндө турган кабыр. Ары бери жол тарткандар токтоп Куран окуп өтүшөт. Бул жерде байыркы азиз адамдардын бири көмүлгөн дешет. Мухаммед пайгамбарды көргөн сахабалардын бири болушу ыктымал. Анткени дайранын берки бетиндеги көрүстөн сахаба мазар деп аталат. Анда сахаба деген ким ал? Сахабалар Мухаммед пайгамбарды көргөн жана ага ишенген максатташтары, санаалаштары. Сахабалар аркылуу пайгамбарлардын жашоосундагы фактылар сүрөөлөргө түшүрүлгөн. Ислам аалымдарынын көбүнүн пикиринде сахаба деп Мухаммед пайгамбардын өмүрүнө жок дегенде бир жолу көрүп, өлөр өлгүчө ислам менен жашаган аял, эркек, чоң кичине балдар, жада калса бир жолу эле сүйлөшкөн сокур дагы атала берет. Пайгамбар тирүү кезинде мусулман болбой, өлгөндөн кийин баш ургандар сахаба аталышпайт. Байыркы ыйык көрүстөн жөнөкөй эмес, жамы Фергана өрөөндөгү ыйыктыктардын бири. Бири-бирине опокшош күмбөздөр илгеркинин азиз адамдарыныкы экен. Алардан сырткары башка барктуулардын мүрзөлөрү да турат. Ал эми жайдын соңундагы тоонун боорунда кадимки үңкүр бар. Ал үңкүрдө жабылып калган дешет. Бу жерде азиз адамдар келип зиярат кылып кетишет да. Бу жерде пайгамбарыбыз атасыдан урушуп өтүп кетип, пайгамбарыбыздын аяк изи калган жай. Адыр барко тагда чыгып кеткен, ошол жерде зиярат кылышат да. Бул болсо көрүстөндүн ичинде жайгашкан бир бөлмөлүү үй. Эшиги бек, бирок тешиктеринен карасаң мунун ичинде да кабыр турат. Кимдики экени белгисиз. Пайгамбарды көргөн сахабалардын бири басып өткөн дешет жергиликтүүлөр. Негизи жалпы мусулман дүйнөсү боюнча сахабалардын саны 2,5 миңге жакын. Баары тең Мухаммед алейхиссалам менен тааныш болгон.
Пайгамбарлардан кийин эле эл арасындагы татыктуу адамдар булар сахабалар. Сахабалар арасында кезеги менен 4 халиф болгон: Абу Бакр, Омар, Осман жана Али. Алардан кийин бейишке түшөсүң деп тирүү кезинде эле билдирген 10 сахаб жана пайгамбардын неберелери Хасан жана Хусейн. Бул 12 адамдан кийин эле Бадырдагы согушка катышкан 313 киши, Ухуддагы салгылаштын 700 катышуучусу турат. Акырында Аллага ант берген 1400 адам. Ал эми кире бериштеги бул бөлмөдө мүрзө үстүлөрүнө коюлуучу кайрактар чогултулган. Араб жазуулары чегилген чоң кайрак таштар. Жалпысына мазардын аймагында 100 чакты ушундай кайрак бар. Алар бир эле эмес, биринин артынан бири келген ар кыл доорлорго таандык. Жазууларга эч кандай дата коюлган эмес. Таштарды жакшылап карап көрсөк, 2 саптан 7 саптан болуп түшүрүлгөн. Айрым маалыматтарга караганда көбү 17 жана 18 кылымдарга таандык. Бул таштардын астына маал менен суу сээп туруу керек. Баарыбызга белгилүү болгондой, таштар нымдуу жерде турганда өз калыбын бузбай, бычыранып, талканып кетпей, өзүнүн касиети менен сакталып тура берет. Ал эми бул суу себүү эрежеси көп канчалаган жүздөгөн жылдардан бери сакталып турган баалуу бул таштар үчүн өтө маанилүү. Таштар кандайдыр бир маалымат алып жүрбөстөн элдин ишенимине да бекем кирген. Сахабага келгендер кайрактардын арасынан тандап ырым кылып кол тийгизип кетишет. Тиленген тилектер орундалат деген үмүт менен. Мына жерлерде 7 таштан мындай кылып эмне кыласыздар? 1 2 3 5 Бул жерде сабыр болот. Шундай кылыш керек. Исламда ар бир мусулман сахаптардын баарын бирдей сыйлашы милдет. Туура эмес иш кылса да, алар туурасында жаман айтпаш керек экен. Алар кемчилик кетирген болсо да, анда ал дагы Аллага кызмат кылуу учурунда деп ак ниет кабыл алынышы зарыл. Сахаптар пайгамбардын бардык буйруктарын аткарып, алардын равалык жашоосу баарына үлгү болгон. Ушул себептүү дагы сахаба мазар эл арасында ыйык жай катары белгилүү. Кыргызстан эле эмес, башка республикаларга дагы атагы чыккан. Адамдарым Өзбекстандан, Россиядан, каердан болсо эми Бишкектен, Таластан ойногону келишет. Көңүл ушу таза хаба, бу жер азиздар калган жай. Бу жерде азиз адамдар келип зиярат кылып кетишет да. Сахаба мазарды эл кабырстан деп да атап коюшат. Кабыр мүрзөлөрдүн санына карап ушинтишкен чыгар. Ал эми бул жерде чын эле ыйык адамдардын сөөктөрү көмүлгөнбү же жокпу, зыяратчылар үчүн маанилүү деле эмес. Алар үчүн негизгиси ишеним. Изилдөөчүлөр деле ушундай пикирде. Сүйөк жатат деп айтуу кыйын. Же сүйөк бардыр, сүйөк бар. Бирок дана ошол кишинин сүйөгү деп айтуу кыйын да. Эгерде жазуу булактар жок болсо, эгерде тарыхчылардын бири тастыктаган бири маалымат жок болсо, бирок бизде ишеним деген бар да. Так билимден жазуу булактан тышкары ишеним деген бар. Ишеним боюнча ушул жерде сүйөк жаткандан кийин ошол сүйөккө ызаат көрсөтүү. Ошол ызаатты адамдар ушундай көрсөтүшөт да. Ушундай жаткан жерди мындай төмпөйтүп, мындай бери белгилеп, ак мата менен жагып, ошол жерге барып Куран окушуп, ошол жерден тилек кылышып кетишет. Бул деген кандайдыр адамдар өз колу менен ыйыктыкты мындай бери көрсөтүү жасаган жерлер болуп жатат да. Сокуташ деп аталат. Бул ушул жерде, мына жерде бул кишинин ошол доордогу буттарынын издери сакталып калган. Муну тазаласа кайраданча мына чоңдугун көрүңөр. Мына ушундай чоң эме болгондо таманы. Мына мында да турат. Мына тамандан изи. Ошол бутунун издери түшкөн жер азырга чейин турат да. Ушундай. Бул эсептегенде азыр бул 30 сантиметрден чоң болуп атат. 40 сантиметрге жакын болуп атат бут кийим менен. Мына. Мындай. Вот, буттун изи. Мына. Көрдүңбү? Мына. Ушундай чоң эме болгон. Баткен шаарынан болгону 1-2 чакырым алыстыктагы ушул аймактан томуктай да таштап албайсың. Таптакыр жок. Бир гана жерде бар, мына ушул Токтогул Оолуя мазарында. Бул жерде Токтогул Оолуя дайыма келип туруп 5 маал намазын ушул жерде окуган. Муну каралы, кадимкидей намаз. Мына жерде колдорунун изи бар. Ушулардын булар өчүп кетти. Муну кайрадан археологиялык неме менен багы аспаптар менен кайрадан тазалап чыгыш керек.
жылма таш деп койгон, мында адамдар мындай жылып түшө, бел оору, бут оору немелери болот. Анан ушул ташка сыйынганда мындай эме кылып туруп иштерине мындай төрөгөн аялдар мындай эме кылып сыйынат. Ушундай. Бел оору, бут оору эме кылгандар мына ташка арты менен жатып тагылса ошол жерден. Токтогул Олуя 19-кылымда 1800-жылдары Баткен аймагында жашап өткөн. Кашкар, Самарканд, Букарда кадыр-барктуу болуп эмирлердин сыйына татыган. Жамы Кокон кандыгына атагы чыккан адам болгон экен. Кокон хандыгы 1709-1876 жылындагы Орто Азиядагы ири феодалдык мамлекет. Фергана өрөөнүндө түзүлгөн. Борбору Кокон шаары Өзбекстан, Тажикстандын бөлүктөрүн жана Кыргызстандын түштүгүн кармап турган. 1842 жылы Кокон хандыгын таластык Ширалы башкарган. Атактуу Алай ханышасы Курманжан Датка жана анын күйөөсү Алымбек Даткалар дагы Кокон хандыгынын тушунда жашашкан. 1876 жылы хандык жоюлуп, анын ордуна Россия империясынын Түркистан генерал-губернаторлугуна караган Фергана облусу түзүлгөн. Токтогул Олуя негизинен казал айткан. Казал толугур эмес, бирок 2 сап, 4 саптан турган уйкаш сөздөр. Токтогул Олуя кээ бир окуяларды аба ырайын алдын ала айтканда баары кийин чын чыкчу экен. Алган эмес 1-2 кылымдык келечекке билирмандык кылган. Бак шактуу болуп көрүнбөй калды. Акташ деген кичинекей дөңсөктүү чоку болгон. Ошонун чокусуна чыгып алып, мына ол али суу жок, али эч нерсе жок, шыбактуу боп-боз таланы карап туруп, мына катар-катар салынган актамдарды карагыла, бул катар-катар салынган кыштактарды карагыла, анда жылаңбас жүргөн эркектер менен келдетөң кийген аялдарды карагыла деп айткан. Анан көпчүлүк адамдар айткан, бул суу адамдын каны менен барабар болуп жаткан жерде кайсы кыштак пайда болсун, кайсы бакшак пайда болсун, кайсы эл көчүп келсин, бул киши айнып калыптыр деп кете берген. Бирок мезгил өтүп, анын ошондогу айткандары турмушта жүз бергенден кийин адамдар аны ишенип жатат. Адылбек Батыров жөн киши эмес, дал ушул Токтогул Олуянын урпагы. Бабасы жөнүндөгү окуялар бала кезинен эле чоң ата, чоң энелеринин айтымында кулаңына сиңип калган. Уккандарын парс катары кабыл алып, жаш кезинен бери Токтогул Олуянын өмүр таржымалын изилдеп келет. Бул жерде баягы жамгыр жааганда мынын ичине суу толуп калган, андан пайдаланган. Анан мунун ташы болгон, ура турган. Мындай. Буга курут, негизинен кыргыздар курут менен тамактанып жүрүшкөн ошондо. Курутту таштап, каттык нандары салып туруп, талкан кылып эзип, өзүнүн баягы дербиштик калтасы болгон, ошого салып тамагын кылып ушунда жүрө берген. Суу демекчи мурда Баткенде суу адамдын каны менен барабар болчу экен. Тамчы суу чыкпаптыр. Мына ушундай какырган ай талаада суу чыгып, ал түгүл көл пайда болот дегенде эч ким ишенген эмес. Азыр анын айтканы келип, Баткен кадимки шаар. Ошондой эле төрткүл суу сактагычы курулду. Дүйнөдө биринчи жолу астына полиэтилен пленкасы төшөлгөн 90 миллион куб метр суу сыя турган төрткүл суу сактагыч дал ошол жерге курулду. Баягы мына ол катар-катар салынып турган кыштактарды карагыла деген жерлерде ондогон жаңы кыштактар пайда болду. Ошол көлдүн шарапаты менен. Акка моюн сунгандар келип кетип турушаары мештин оозундагы ак кебездерден оролгон шамчырактардан эле билинип турат. Токтогул Олуя мазарына дарттуулар, күйүттүүлөр, балага зарлар келип шыпа издеп кетишет. Бирок Олуя тирүү кезинде мындай сыйынууну каалаган эмес. Бирок ошондой болсо да кийинки жылдарда эл өзүнүн жалпы түшүнүк боюнча келип чырак жагышты, пакта күйгүзүп сыйынууну өздөрү адатка айландырып алышкан. Да негизи бул кишинин өзүнүн калтырган эмеси, мага мени жөн эле сыйласаңар сыйлагыла, бирок мага этегиме, жеңиме, менин бутума сыймагыла деген.